коркутуу болот, өлтүрүп кетем дегендер болот. Ушул боюнча да как раз мага бирөө сөгүп жазып уже угрозалар боло баштады. Вот недавно эле 1 жума мурда өлө катуу угроза боло баштады. Анан акырында сени өлтүрүп кетем деген ушундай угроза болду. Мен ал боюнча эми адамсың да. Эми артыңан кетип барсаң миң кыйын спортсмен, миң кыйын тренировка кылсаң дагы чаап кетсе Кудай сактасын, бирдеме болуп кетпесин дегенде ГУВДга как раз ушул боюнча менде арыз менен кайрылгам официально. Аны азыр иштеп атышат. Эми пока жыйынтык жок. Ушул боюнча дагы эми моменттен колдонуп айта кетели дегенде. Анан до кээ бир жана ачыгын айтканда көп известный чоң иштерди алып бардык. Ошондо всегда экинчи сторона недовольный болот да. Ошолор жактан угроза келет, подстава сыяктуу келет. Кээ кезде ачыгын айтканда мына көрүп жүрөбүз. Билбейм эми эркекпиз да. Кээ бир атайын кыздарды салып подстава кылганга аракет кылышат. Ошондой эле жанагындай коркутуу үркүтөр болот. Сени монтип кетем, сен муякта жашайт экенсиң, мынтеткенсиң, тинткенсиң дейт. Эми көптөн бери ошондой болуп жүрөт. Эми биз көрүп калдык. Айтам кээ кезде мен могу Бишкек шаары Жылмасы Байкада жашайм. Пожалуйста, кел ушул жака деп эле айтам.